Азыр ушундай деле көп болот. Нааразы боло берет да. Муну камайт, муну камабайт, эмнеге андай, ондай, мындай деген дайыма нааразылык болуп турат да. Аны түшүндүрүш керек, айтыш керек. Балким аткарылып аткан иштер туп-туура иштер. Бирок түшүндүрүп айтыш керек, деш керек. Айтып атат, достун камап койду деп атат бизде. Досын камап койду, дос камаган болбойт деген сөз чыгып атат. Ошол аркылуу бизде эмне адамдар бөлүнүп атышат, чындыгы ушундай. Эмнеге досын камап коет деп. Бирок андан башка маселе өлкөнүн биримдиги, дөөлөт, ынтымак, мамлекеттүүлүк деген түшүнүк эгер камалган туура болсо, ал айтылыш керек да. Айтылды бир убакта. Бирок мамлекеттик саясат айтылган жок да, көп адамдар аны түшүнбөстөн туруп, досту камаган жаман экен деп, жаман пикир таратып аткандар пайда болуп атат азыр. Элди кыдырып жүрөбүз, элдин арасында жүрөт. Президент ушинтип досын камап койду деп. Адамдарга туура эмес кетип атат маалымат. Жок, достук улуу нерсе, андан улуу нерсе мамлекеттүүлүк сакталыш керек. Бир-эки адамдын тагдырына мамлекет көп адам тагдыры жогору турат деген түшүнүк жайылтылыш керек, айтылыш керек, адамдарга жеткирилиш керек эле, бирок андай болбой атат. Мамлекеттин айлыгын аткан радио, телевидение дегендер ошону иштетиш керек. Жаңа жылдагы жанагы сен канча морожен жедиң деген көрсөтө бербестен кайра. Мамлекеттин саясаты биримдүүлүк айтылып туруш керек да. Угуп атабыз бардыгыбыз. Мамлекет айлыгын алып атабыз, мамлекеттин айлыгын алып жеп туруп, ушуну түшүндүрбөгөн адамдардын айлыгы арам, урматтуу бир тууганым. Мамлекет эмнеге телевизор иштетет? Мамлекет сакталып калсын деген түшүнүк болот, урматтуу бир туугандар. А бизди кандай эме? Ким пул берсе, ошону телевизор сүйлөтүп кое берет, болду. Ушинтип бир күн теңирчи, бир күн башка нерсе сүйлөй берет да. Өлкөдө болуп аткан иш, түндүк түштүк ажыраткандай кетип аткан саясатты токтотуп, багытты оңдош керек. Ошол президент тегерегинде кеңешчи башка болуп аткандардын бардыгы отура бербестен эле. Көтөрүш керек инициативанын бардыгы минтип. Билебиз, көп адамдар бардык пачан узатып коюшкан. Тосуп алып узаткандар бар ошол жерде дайыма. Ошол жерде падышаны тосуп алып дайыма шайланганда, кайра качканда качырып узатып коюп кайра иштеп аткандар толуп тура. Алар күйбөйт мамлекет үчүн. Туура болуп аткан ишти туура эмес көрсөтүп жарылып кетип атса, ошону оңдогондун ордуна башка бир нерсени көрсөтүп басып жүрүшөт. Иманга сабак бербейт, башкага сабак бербейт. Адилет сүйлөп койсоң, ошол элтер башка бир нерсени сүрүп чыгарып койчу. Болду, бул сүйлөгөнгө болбойт дейт да. Андай болбош керек саясат деген. Бирок ушул жазылып, адамдар жүрөгүндө кала берет да. Адамдардын жүрөгү назик болот. Адамдар дайыма биринчи уккан маалыматка ишенип алат, урматтуу бир тууганым. Адамдар уккан маалыматка ишенип алат. Сен канчалык туура иш кылсаң дагы, ошонун туура экенин түшүндүрмөйүнчө адамдар сени тетирип майында болуп жүрө берет. Түшүнүктү чечиш керек, айтыш керек проблеманы. Ошого мен мамлекет саясат колдоп аткан биздин телевизор, радиолорго мен нааразычылык билдирем кадимкидей. Мындай болгон болбойт. Элди бөлгөн болбойт, эл бөлүнүп атат, элди бөлүп атат, ошону пайда көрүп, бирок ошонун туура экендигин түшүндүргөн башка бир маалымат чыкпай атат, урматтуу бир тууганым. Туура айтамбы? Мына барың туура деп айтасың.